Жакыныңарды мүрзөгө койгондо Ясин сүрөсүн uzun кайра окугула. Күйөсүңбү атаңа? Апаңа күйөсүңбү? Бир молдону сиз Куран окуп берип коюң деп ыйлаш үчүн келбей, ошол атаңдын жанында көбүрөөк отурбайсыңбы? Ыйлаш фарз эмес да. Ыйлаш менен сен атаң менен апаң эч качан пайда бере албайсың. Кимдин кызы катуу ыйласа, ошонун атасы бейишке чыгат деген аят да жок, хадис да жок. Чачыңды, бетиңди тытып ыйлагандан көрө ихласты көбүрөөк окуп атаң менен апаңа арнап койсоң ошол жакшыраак. Ошон үчүн алымдар айтат, табииндер айтат. Жакыныңбы мүрзөдөгү, анын башында туруп узагыраак оку Ясинди. 1 оку, 2 оку, колуңдан келсе 10 оку, колуңдан келсе 100 оку ошол жерде туруп. Эмнеге? Куран окулганда периштелер эч качан суроо бербейт. Мункар жана Накир деген периште суроо бербейт дейт пайгамбар. Анткени алар окулган Куранды урматтап, тыңдап, тыңшап турушат. Ошол узак окулган Куран инсан менен, сөөк менен, маркум менен эки периштенин ортосундагы таанышууга өбөлгө. Ал өзүнө келет. Баягы имамдар айткан, адамдар айткан, алымдар айткан, устаздар айткан, суроо берүүчү эки периште ушул да. Алар азыр мага моминтип суроо берет, мен анын жоон моминтип берем деп даярданыш керек. Карабайсызбы? Биринчи суроосу: "Мен Раббук", Раббиң ким дейт. "Мен Раббук", Раббиң ким? Мункар Накир деген чоочун бейтааныш деген. Тааныбайсыз аны. Биринчи жолу көрүп атасыз. "Мен Раббук", Раббиң ким дейт. Эгерде ибадат кылган инсан болсо, Рабби Аллах, Раббим Аллах. "Мен Рабб", "Мен Набиюк", пайгамбарың ким? Бул инсанды сен ким деп тааныйт элең деп пайгамбар жөнүндө сурашканда, "Хуан Наби", "Ва Набийи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам", ал менин пайгамбарым Мухаммад пайгамбар деп жооп беребиз иншалла. Андан кийин үчүнчү: "Мәдинук", диниңчи? Динин кайсыл? Диним Ислам. Китебиң кайсы? Китебим Кур'ан. Субханалла, болду. Ушуну менен жооп бергенден кийин карап турам. Периштенин бирөөсү мүрзөнүн сол капталын уруп, тешип туруп, "Карачы муну тозокту. Аллах сен ушудан сактады, шүгүр деп кой" деп кайра жаап туруп, оң жактан бир эшик ачып, тешик ачып. Бара турган жерим муну бейиш дейт. Анан ал инсан: "Мен жооп бердим го. Я Рабби, мени чыгарып койчу. Мен өзүмдүн айылыма, үй бүлөмө өлүм хак экен. Мен эки периштени эки көзү менен көрдүм, сурады эле жооп бердим" деп айтып келейинчи. Мага кичине өмүр берчи деп суранат деген ал акыйкат. Инсан жашоого тойбостугун айтып атат. Болду. Бул тешикке киргенден чыгыш жок деп, анан "Нам канауматил арус", жаңы үйлөнгөн жигиттей болуп уктаган. Эмнеге ушул жерде жаңы үйлөнгөн жигиттей деп атат? Анткени жаңы үйлөнгөн жигиттин мурдунун таноосунда азыркы никелеп алган аялынын табигый жыты келип турат. Ошондой көшүлүп уктаган, чарчап көшүлүп ырахаттан уктаган. Сага ырахат болсун деп уктатып коет. Эгерде фажир болсо, фасик болсо, мунафик болсо, бенамаз болсо, анда "Мен Раббук", Раббиң ким десе, ла адире, тилимдин учунда эсимде бирок деп айта албайт. Пайгамбарың ким десе да, ушул тилимдин учунда турат, бирок тааныйт аны адамдар бенесе дечү деп атын да айта албайт пайгамбардын. Диниң кайсы десе айта албайт. Китебиң кайсы десе айта албайт. Анан эмне? Ага оң жактан тешик ачып, бейишти көрсөтүп, "Муноул жерден сен хур калдың, бара турган жериң муноул жак" деп сол жактагы тозокту ачып туруп көрсөтүп коет. Тозоктун кайнак суусу, ириңи, табы келип, кыяматка чейин ал азапта жатат. Ушул керекпи бизге? Ушул керекпи бизге? Ошон үчүн ар кандай алым, ар кандай олуя, ар кандай падыша биринчи түндө эстегенде оозундагы чайнаган этин жута албай түкүрүп жиберген. Чыныгы Аллахка берилген жаштар биринчи түндө эстегенде чачы агарып, жүзүнө тырыш кирип кеткен. Биринчи түндө эстегенде төрөшү али алыс болгон кош бойлуу энелер боюнан түшүп калган. Карабайсызбы? Осман зин Нурайн, Хазрат Осман мүрзөнү сүйлөсө, мүрзө жөнүндө укса, мүрзөнүн жанынан өтсө, сөзсүз түрдө ыйлай берчеле. Ошондо замандаш сахабалар: "Эй, Осман, пайгамбардын алдында
бейиш тозок жөнүндө угуп такыр ыйлабай мүрзөгө келгенди ыйлаганыңыздан таң калабыз. Эмне себептен ушундайсыз? Hazrat Osman мындай деди. Мен пайгамбардан уккан жерим бар. Бул мүрзө ахиреттин алгачкы аялдамасы. Ушул жерден башталат жолу. Ким мүрзөнүн ичиндеги 4 эле суроого жооп берип ала турган болсо, андан кийинки суроолор мындан да жеңил деген. Ким мүрзөнүн ичиндеги 4 суроого жооп бере албай эле кала турган болсо, андан кийинки суроолор мындан да татаал болот деген. Ошол себептен мен ушул жердеги 4 суроого кантип жооп береткен экемин деп корккондугумдан ыйлай берем деген. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан. Эң үрөй учурган, өтө коркунучтуу орун деп бирөө көрсөтсө деле, мага эч кандай коркунучтуу эмес. Мен үчүн эң коркунучтуу орун бул мүрзө деп айткан пайгамбар. Анткени үммөттөрүмдүн көп ушул мүрзөдө сыналып калат деп. Субханалла. Андыктан сүйүктүү бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Актиру зикра хазимил лаззат ал-маут." Дүние таттуулугун, шириндигин ойрон кылып бузуп жиберүүчү өлүмдү көбүрөөк эстегиле. Кимиңер өлүмдү көп эстесеңер, ал эң мыкты акылдуу жана данышман, ахиретине эң мыкты камылга кылуучу инсан. Пайгамбарыбыз мүрзөгө бат-баттан барып тургула. Мүрзөгө баруу силердин эсиңерге ахиретти алып келет, ахиретти түшүрөт. Ушул жерде баары бир деп камылга кылып каласыңар деген. Андыктан келгиле. Бул дүйнөдөгү кыбыр эткен кыймылыбыз мүрзөдөгү биринчи түн үчүн эң мыкты ырахатка чыгуучу абалды алып келе турган мыкты ибадат болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.